Келинчегим мени укпай калды. Эмне кылсам кеңеш бериңизчи. Биринчи Аллахны уккылайык. Бир субханалла баарыбызга өтө бир жакшы бир насаат бар да. Шейх Сади деген болгон. Бул токойдон арыстан минип келатыптыр да. Бул жомок эмес. Арыстан бар го, оюнчук эмес, чын эле арыстан дейт да. Ошону минип түшүп келаткан да. Эки кулагынан оң жакка тартып коет, сол жакка тартып коет. Эшек минип алгандай эле. Көрүп Шейх Сади, сен арыстан минип алгансыңбы? Деп таң калып суроо берсе, Шейх Сади айтып экен. Сен таң калба. Сен Аллага баш ийгенден жүз үйрүбөгүн, махлук сага баш ийгенден жүз үйрүбөйт деген экен. Бүгүн биз аял, бала чакабыз бизди укпай калды. Туура. Анткени биз Алланы укпай калдык. Көп эле башканы эле күнөөлөй бербейли да. Башканы күнөөлөш өтө жеңил да. Өзүбүзгө келсе эле биз апапакайбыз. Таптаза. Башка бирөө ушундай бизге бир желмогуз, бөкөчө ушундай көрүнөт да, андай эмес да. Биз өзүбүздү да кичине карайлы. Мен укпай калды. Суроо берсең сен Алланын өзүн канча угуп атасың? Канча угуп атасың?